2020 жылдан баштап Юзов Ош коомдук бирикмеси менен биз ушул окуу методикасынын туруктуулугу тууралуу ойлонуп жана кантип биз жаштарга, Кыргызстандын деги эле бүт жаштарына өзүнө болгон ишенимин күчөтүп жана жумшак көндүмдөрүн өнүктүрө алабыз деп ойлонуп биз кандай чечимге келдик? Билим берүү тармагында тагыраак айтканда ушул класстык сабактарды атайын ушул методика менен пайдаланып мугалимдер жаштарга жардам берсе деген ой менен биздин өнөктөштөр менен биргеликте азыр ушул максатты көздөп келе жатабыз. Биз бул жерде балдарыбызды ушул дизайн ой жүгүртүү методология боюнча окутуп жатабыз. Бул негизги биздин иш-чарабыз. Балдар, биздин жаштар чечим кабыл алуу процесстерине катыштырууга биз үйрөтүп жатабыз. Ошондой эле проблемаларды, өздөрүнүн проблеманы кантип аныктоо керек, кантип талдоо керек, ошондой эле бул проблемаларга таянып көптөгөн кантип чечимдерди иштеп чыгууга, генерация идей оюмча бул балдарга сонун алардын жеке өнүктүрүүгө дагы, коомдук өнүктүрүүгө дагы сонун салым болот. Ушул долбоордун салымы менен, ушул долбоордун колдоосу менен бир канча жакшы иштер аткарылып, ушул жаштардын, өспүрүмдөрдүн өзүн өзү өнүктүрүүсү жана жеке өнүгүүсү боюнча аябай пайдалуу семиналар өткөрүлүп, бул учурунда бизди тренерлерди даярдагандан кийин ошол тренерлер жерлерде ошол долбоордун туруктуулугун камсыз кылуу боюнча өз районунда жана шаарларында райондук метод кабинеттердин кызматкерлерин окутуп, ошол метод кызматкерлер учурунда райондордо жайгашкан, ошол шаарларда жайгашкан мектеп мугалимдерин окутууга жетишти. Саламатсыздарбы, менин атым Данияров Самаган. Мен 2023-жылдан баштап Юзов Ош коомдук бирикмесинин сентябрь долбооруна катышып келем. Мында биз 22 сабакты жана АПШ программасын үйрөндүк. Мында биз өз жашообузда кантип туура багыт алууну, кантип туура ойлонууну, кантип башкалар менен иш алып барууну үйрөндүк. Кесипке багыт берүү, кантип кесип тандоолорду, кайсы кесип актуалдуу, баардык окууларды үйрөнүп, көптөгөн ийгиликтерге жетиштик десем адашпаймын. Өнөктөш деп кимди айта алабыз? Бул Кыргызстандагы мектеп администрациялары, жогорку класс жетекчилери, социалдык педагогдор, Кыргызстандын ар бир облусундагы мугалимдердин кесиптик дараметин жогорулаткан окуу методикалык борборлор жана билим берүү институттар жана биздин башкы өнөктөш болуп эсептелинген Кыргыз Республикасынын билим жана илим берүү министрлиги жана анын алдындагы республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту. Юзов Ош менен биргеликте, ЛДТАС уюму менен биргеликте СНТЮ долбоорунун алкагында өзүн өзү таануу жана жеке өнүгүү боюнча программаны окуп, 6 жылдан бери биргеликте иштешип келебиз. Биздин Ош билим берүү институту ушул өзүбүздүн иш планыбыздын негизинде жылына 2 жолу курс өтөбүз. Бул курска кимдер катышат? Албетте биздин 7 районубуздан келген мугалимдер, ошон менен биргеликте райондук билим берүү бөлүмүнүн усулчулары, балдар чыгармачылык борборунун усулчулары катышат. Бул курстун өзгөчөлүгү методикасынын өтө ийкемдүүлүгүндө. Ал жөп-жөнөкөй эле кадимки катарлаш бири-бири менен теңдеш олтуруп, жөп-жөнөкөй баланын өзүнүн жеке өнүгүүсүнө баштай айтканда өзүн таануусуна мүмкүндүк берүүчү курс. Бизде сабактарда болду, мугалимибиз менен жана тренинг болду. 3 күн, 4 күн болду окшойт. Жана ал тренингде биз ошол проблеманы чечип, көйгөйдү табып, жана ошол көйгөйдү кантип оңойчулук менен чечишти үйрөндүк. Биздин тренер агайларыбыз жана эжей болчу, ошол эжейлер бизге жардам берди, кандай кылып проблеманы оңой жолунда чечишти.
Юзеф Ош долбоору менен кесипке багыт берүү курсу менен биз кесипти туура тандашты үйрөндүк. Юзеф Ош долбоору бизге көп нерсени үйрөттү. Бир гана окуучуларга эмес, ата-энелерге, мугалимдерге, окуучуларга тарбиясы өтө чоң. Юзеф Ошко ыраазычылык билдиребиз.